Ишкерлерди текшерүүгө жарым жылга мораторий киргизилди. Соодагерлердин маселеси чечилдиби? Мамлекетти тоноп ишкерлерден акча топтогондордун шыйрагын сындырабыз. УКМК төрагасы Жалал Абадта кылмыштуу топтор боюнча маалымат берди. Манас эпосы улуттук иденттүүлүктүн символу. Бишкекте Манас эпосунун күнү белгиленди. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлерди текшерүүгө жана айып пул салууга жарым жылга мораторий киргизилди. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев билдирди. Ал мындай чечим Бишкектеги жана башка аймактардагы чоң базарлардын соодагерлеринин көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы нааразылык акцияларын иликтөө үчүн президент Садыр Жапаров түзгөн жумушчу комиссиянын жыйынында кабыл алынганын айтты. Жарым жыл түшүндүрүү иштери гана жүргүзүлөт. Эл жаңы системага көнүп үйрөнгүчө эч кандай айып пул салынбайт, текшерүү да болбойт. Жогорку жетекчилер бул убакытта жетишпесе мораторий дагы узартыларын айтып жатат. Бул базарларда жана жалпы эле соода тармагында иштегендерге тиешелүү. Исламбек Кыдыргычев андан тышкары 30 000 көзөмөл кассалык машинелерди сатып алып ишкерлерге бекер таратып берүү тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Бүгүн Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери ККМге каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар менен Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жолугуп, ишкерлер койгон талаптарды ишке ашыруу үчүн бир катар мыйзам токтомдорго өзгөртүү киргизүү керек экенин айтты. Ушул эле күнү Токмок шаарындагы Булак базарынын соодагерлери да ККМ колдонууга каршы экенин билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышты. Буга чейин Оштогу Кара Суу, Бишкектеги Дордой, Мадина, Орто Сай базарларынын соодагерлери да нааразылык акциясына чыкканы маалым. Бул окуялардан кийин президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түздү. Кыргызстандын аймагында энергетикалык суусундуктарды ташып келүүгө, сатууга жана өндүрүүгө тыюу салган мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда жактырылды. Аталган документти тармактык комитетке Жогорку кеңештин депутаты Улан Бакасов демилгелеген. Бакасов мыйзамдын негизги максаты элдин саламаттыгын коргоого, энергетикалык суусундуктардын кесепетинен улам келип чыккан ооруларды азайтуу экенин белгиледи. Талкуу маалында саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева өлкөдө суусундуктун кесепетинен улам каза болгондор боюнча так маалымат жок экенин, бирок энергетикалык суусундуктун терс таасири боюнча илимий далилдер бар экенин билдирди. Ал эми экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов 2014-жылы кабыл алынган техникалык регламентке ылайык ташып келүүгө тыюу салса болорун, бирок тыюу салуу убактысы 6 айдан ашпашы керектигин белгиледи. Комитет мүчөлөрү сунушталган документти колдоорун, бул айрыкча жаш муундун ден соолугун коргоого багытталарын билдиришти. Белгилей кетсек, аталган документти Улан Бакасов былтыр октябрда көтөрүп чыккан. Кыргыз Республикасынын аймагына энергетикалык ичимдиктерди ташып келүүгө, өндүрүүгө, сатыкка чыгарууга жана сатууга тыюу салуу жөнүндө жана этил спиртин жана алкоголдук продукциянын өндүрүүнү жана жүгүртүүнү, алкоголдук продукцияны сергитүүчү алкоголсуз жана алкоголь аз ичимдиктерди чекене сатууну жана керектүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун киргизип жатам. Демилгеленген мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын жарандардын ден соолугун коргоого, энергетикалык суусундуктарды пайдалануудан кесепеттеринен келип чыккан ооруларды кыскартууга багытталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташиев Жалал Абад облусунда эл менен жолугушууда өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка жана коррупционерлерге каршы жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Коопсуздук кызматынын төрагасы Кыргызстанда коррупция кадимки көрүнүшкө айланганын белгилеп, мындан ары мамлекеттик кызматка баюу максаты менен келгендер болбостугун айтты. Уюшкан кылмыштуу топтор тор болуп чырмалышып, мамлекеттик органдарды, ишкерлерди, жөнөкөй адамдарды бүт баарын байлап алышкан. Мына
ушул торду чырмалган, эч ким үзө албаган торду биз үзүп талкаладык. Мындан ары бир уюшкан кылмыштуу топ Жалал-Абадты карайм деп, же болбосо коркутуп, териштирүү кылгандар, ишкерлерден акча топтогондор болсо шыйрагын сындырабыз. Ушундайлар болсо маалымат бергиле, шыйрагын сындырабыз андайлардын, деди. Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматтарда коррупция гүлдөп, тамырлашып кеткенин айтып, мамлекетти тоногондор, элдин ырыскысына кол салгандар түрмөгө камалганын, мындан арыда бул күрөш уланып, мыйзам үстөмдүгү иштерин эскертти. Бүгүн Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленүүдө. Манас күнүнө карата арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп, анда 1000 жаш манасчы манас айтты. Манас эпосу күнүнүн белгилениши, эпосын жайылтуу менен кийинки муунга өткөрүп берүүнү көздөгөн иш-чаранын жүрүшү туурасында Акылай Маратованын материалында. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Манас эпосу 1000 жаш манасчынын айтуусунда жаңырды. Бул күнү кылымдан кылымга, муундан муунга өтүп, кыргыздын көкүрөгүндө жашап айтылып келген Манас эпосунун күнү өзгөчө шаң сүрөө менен белгиленди. Бул күндүн салтанаттуу иш-чарасына келген конокторго Төлгө Айчүрөк спектаклинен үзүндү. Эпосто Манастын жаралыш тарыхын баяндаган түш маселеси ыр бийден турган программа менен тартууланды. Дүйнөдө жок эң улуу чоң дастан болгон Манас эпосун өзүбүздүн келечек муунга, өзүбүздүн элибизге жайылтуу болуп саналат. Эң башкы максат. Анткени бул эпоста биздин маданиятыбыз, салт санаабыз, тарыхыбыз баардыгы ушул нарк населибиздин баардыгы ушул эпосто мындайча айтканда берилген. Манас эпосу адамзаттын руханий байлыгы катары бааланып келет. Бул күндүн урматына атайын жумалык жарыяланып, анын алкагында Кыргыз улуттук манас театры тарабынан 20дан ашык масштабтуу иш-чаралар пландалган. Анда жалаң манас айтуу эмес, манастагы философия, тарых, медицина өңдүү баардык багыт камтылган. Ошондой эле улуттук тарых музейинде 7 Дубандан келген 100дөн ашуун жаш манасчы 7 саат бою тынбай манас айтышса, Манас эпосу жана философия, Манастан калган 5 китеп эмгектеринин бет ачары белгиленген. Май айында Кыргызстанда 44 район 32 шаарда 160 000 адамды манас айтып уран чакыртсак, мына жыйынтык тоосунда 1000ди үлгү катары көргөздүк бүгүн элдин алдында. Кийинки жылы май айында Борбордук аянтта 100 000 адамды алып чыгып манас айттырабыз. Бүгүндөн баштап Байге фондунун каржы маселесин уюштурууну, келип кетүүсүн, жатаканасын, тамак ашына чейин бүт баардыгын тыкыр иликтеп, жиликтеп даярдык көрүп жаткан чагыбыз. Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон Манас эпосу дүйнө жүзүндө ыр менен жазылган эң чоң эпикалык чыгарма. Эпостун дүйнөлүк маданияттын казынасына кошкон салымы жогору болгондуктан аны бүгүнкү күндө жайылтуу өз максатына жетүүдө. Мында Кыргыз улуттук манас театрынын орду жогору дешет манасчылар. Быйыл 200% иштеди десек болот. Быйыл жаныбызды койгон жок, бир орунга турган жокпуз да. Бирде Ошто, бирде Баткенде, бирде Таласта дегендей, ушундай туш-тушта жүрүп иштедик. Кудай буйрса жакшы. Анан театрдын дагы бир жакшы артыкчылыгы бул мамлекеттик болгондуктан көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот экен да. Кайсы жерге барба манасты жайылтууда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат экен. Ошо акыркы 2 жылда театрдын эмгеги абдан чоң боло баштады да, көрүнө баштады. Кыргызстан быйыл Манас эпосунун күнүнүн 10 жылдыгын белгилөөдө. Анткени 10 жыл мурун эпос башка мамлекеттин атына катталып кетти деген маалымат тарап, 2013-жылы Баку шаарындагы ЮНЕСКОнун Генералдык ассамблеясында Манас эпосунун 3 элтиги кайрадан бул күнү Кыргызстандын атына катталган. Манастары түбөлүккө жаңыра берсин. Ал эми залда болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр 1000 киши жалпылап манас айтты. Бул дагы болсо ар кыргыздын жүрөгүндө жашап аткан манастын улуу ыры муундан муунга, доордон доорго уланып жашай берет дегенди берели деген ойдо иш-чараны уюштурганбыз.
иш-чара өз максатына жетти деп ишенимдүү айта алабыз. Келип бергендердин баарына ыраазычылык билдиребиз. Майрамыбыз кут болсун, улутубуз ырынан, рухубуз нурдан ажырабасын, касиети бийик аталарыбыздын касиети дайыма калпак элибизди түбөлүккө колдоп жүрсүн. Өлкөдө элибиз аскасы асман тиреген Ала тообуздун конушу тынч болуп, казалыбыз шаңдуу, казаныбыз майлуу болсун. Дайыма журтубузда ийин тийишкен ынтымак болсун. Андан бери Манас эпосу англис, немис, француз, япон, орус, монгол жана башка тилдерге которулган. Манас, Семетей жана Сейтек аталышындагы 3 бөлүктөн турган эпос орто эсеп менен алганда 1,5 миллиондой ыр-саптан турат. Манас биздин батырыбыз болгон. Манас бизди коргоп, Манас болсо улуу батыр болгон. Ал биздин кыргыз жерибизди коргогон. Манас бизди душмандардан колдоп бизди сактап калган да. Манас болсо биздин улуу батырыбыз болгон. Ал болсо биздин жерлерибизди Кытайлар алып атканда ал болсо ал жерлерди кайтарып алып. Ал эми Маданият министринин айтуусунда кийинки жылы кенже эпостор тасмага тартылса, Манас эпосу жакынкы жылдары масштабтуу деңгээлде Голливуд менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашышы мүмкүн. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Мамлекет башчы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Манас эпосунун күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчы эпос кыргыздын улуттук сыймыгы, дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеври, нечендеген кылымдардан бери элдин туу туткан жол көрсөткүчү экенин белгилеген. Кызыл байрагыбыз, гербибиз жана гимнибиз мамлекеттин символдору болсо, Манас эпосу улуттук иденттүүлүктүн символу. Кылымдар кыйырын кырча басып келе жаткан түптүү кыргыз журтунун элдүүлүгү, биримдиги улуу Манас дастанында Кашкая таасын айтылган. Ал эми көп этностуу Кыргызстандын улуттук идеологиясынын башаты дал ушул улуу биримдиктен үгүт алат. Дүйнө өзгөрүп, дүрбөлөңдүү чакырыктар жаңырып турган маалда дүйнө элдери тарыхы менен өтмүшүнө кайрадан баш багып, өнүгүү багытына өзөк, руханий баалуулук издөөгө батыл киришти. Кудайга шүгүрчүлүк, улуу дастаныбызда бүткүл кыргыз элинин тарыхы менен тагдыры, нарк насили менен каада салты, турмуш тиричилиги менен маданияты жуурулушуп, кылымдар бою аздектеген түп мүдөө тилеги укмуштуудай чагылдырылган. Башканы коюп, Манасты айт деп бекеринен айтылып калбаган чыгар, биздин баша талчуу идеологиябыз, таяныч болуп такала турган өзөгүбүз, улуттук улуу рухубуз дал ушул Манасыбызда деп жазылат президенттин куттуктоосунда. 4 декабрь Манас күнү болуп, өкмөт тарабынан 2015 жылы 27 апрелде жарыяланган. Кыргызстанда төрөлүүнү жана өлүмдү мамлекеттик каттоого электрондук арыздарды берүү боюнча пилоттук долбоор кайра жанданды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Максаты мамлекеттик каттоо кызматтарына жеткиликтүүлүктү көбүрөөк камсыз кылуу жана мамлекет менен жарандардын ортосунда туруктуу санариптик алаканы түзүү болуп саналат. Бул пилоттук долбоор буга чейин 2022 жылдын 3 октябрынан 2023 жылдын 3 октябрына чейин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун Аламүдүн районунун аймактарында ишке ашырылды. Анын алкагында электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу келип түшкөн арыздардын негизинде 86 баланын туулгандыгы мамлекеттик каттоого алынып, анын ичинен 32си үйүнө жеткирилген. Кыргызстанда дарыгердин депозити программасын кеңейтүү каралып жатканын парламент комитетинде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында азыр бул программа аркылуу 175 жаш дарыгердин эмгеги каржыланууда, алардын санын 285ке жеткирүү каралып жатат. Окууну жаңы бүткөн 175 дарыгердин депозитин алып жатат. Өзүнүн айлыгы 12-15 миң сом болсо, депозит үчүн дагы 15 миң сом кошулат. Ошондо 30-32 миң сом болуп жатат. Аймактарда азыр дарыгер жетишпейт. Дарыгердин депозитин 285ке көбөйтүп жатабыз. Окууну жаңы бүткөн дарыгерлерди аймактарга келишим менен жөнөтүүдөбүз. Жергиликтүү мекемелер ар бир аким, губернатор менен аларга шарт түзүп берүү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Министрдин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекеттик медицина мекемелеринде 1700 дарыгер жетишпей, бул көйгөй айрыкча аймактарда курч. Дарыгердин депозити программасы 2007 жылы кабыл алынган.
Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандардын көбөйүүсү уланууда. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда 28 ноябрдан бери сасык тумоолоп дарыгерге кайрылгандар бир апта ичинде 5737 адам болду. Бул ага чейинки аптадагыга салыштырганда 687ге көп. Ал эми андан мурунку аптада 385 бейтапка көп катталган. Ооругандардын 67% 14 жашка чейинки курактагы балдар. Буга чейин сасык тумоо көбөйгөн кырдаал сентябрь айында катталган. Дарыгерлер сасык тумоонун көбөйүшүнө аба салкындап, адамдын организминин коргонуу күчү төмөндөшү жана көпчүлүгү ооруганда жатып дарыланбай, башкаларга жугузуп жүрө бериши менен байланыштырууда. Шахмат өспүрүмдөрдүн интеллектуалдык жактан өнүгүүсүн арттырат. Окуучулардын эркин ой жүгүртүүсүнө таасир берген шахмат ирими Бишкектеги көптөгөн мектептерде уюштурулган. Бүгүн шахмат боюнча Кыргызстандын жана Азиянын бир нече жолку чемпиондору Бишкек шаарындагы номер 101 мектепке барышып, окуучулар менен жолугушуу өткөрүштү. Ал эми бул жолугушуунун негизги максаты окуучуларды шыктандыруу, убактыларын туура пайдаланууга багыт берүү болуп саналат. Кененирээк кийинки материалда. 7 класстын окуучусу Айжан шахмат оюнун 4 жаштан баштап өздөштүрүп, бүгүнкү күндө эл аралык турнирлерде ийгиликтерди жаратууга жетишкен. Эң алгачкы жеңиши 5 жашында Монголияда өткөн мелдеште орун алса, андан кийин Таиландда, Ташкентте өткөн чемпионаттарга катышып, алтын, күмүш медалдарды утуп келет. Ал эми бүгүн ал Бишкек шаарындагы номер 101 мектепке келип, шахматка кызыккан окуучулар менен жолугуп, оюндун эрежелери жана өз тажрыйбасы менен бөлүштү. 5 жашымда Монголияга барып, 2-нчи орунду алып келгем. Андан кийин Таиландка барып, рапид түрүндө 1-нчи орунду, блиц түрүндө 2-нчи орунду алып келгем. Анан дагы Өзбекстан, Казакстандарға барып, эл аралык турнирлерде утуп жүрөм. Анан Шри-Ланкага барып келгем. Шри-Ланкадан 1-нчи орунду алып келгем, классика түрүндө. Анан жакында эле Италияга барып келдим. Италиядан жакшы ойноп келдим. Андан да көп улуттарга баргам. Алдыда шахмат түрүндө эң жакшы гроссмейстер болгум келет. Окуучулардын эркин ой жүгүртүүсүнө шахмат оюну эң керектүү курал болуп бере алат. Ага ылайык шаар мэриясынын билим берүү департаменти мектеп окуучуларын шыктандыруу максатында Азиянын, Кыргызстандын шахмат чемпиондору менен жолугушуу уюштурду. Алдыдагы планда эми номер 101 мектепке шахмат ирими ачуу каралган. Бүгін 101 мектепке келгенибиздин себеби бул жакта эмдиги окуу жылынан баштап шахмат боюнча кружок ачалы деп атабыз. Себеби шахматка кызыккан окуучулар абдан көп. Андан сырткары бул шахмат жөн гана оюн болбостон, азыркы учурда бизде окуучуларды билинип атат, окуучулардын ой жүгүртүүсү жакшы болбой жатат да. Өзлөрүнүн кенен ой жүгүртө албай, өзлөрүнүн билген нерсесин кенен айтып бере албай, өз алдынча эркин ой жүгүртүү жагынан биз аксап атканыбыз көрүнүп атат да. Ошол себептен шахматтын эң негизги багыты бул ой жүгүртүү да. Окуучулардын ой жүгүртүп, аларды мындай бир целенаправленно атайын бир багытка карата алдыга умтулуусу да. Ошол себептен шахмат боюнча ирим ачалы деп анан бүгүн жолугушуу өткөзүп жатабыз. Жакынкы 3-4 жыл аралыгында Кыргызстан Азиядагы күчтүү шахмат мамлекетине айланышы мүмкүн. Мындай пикирин шахмат боюнча өспүрүмдөр спорт мектебинин мүдүрү билдирди. Ошондой эле анын айтымында бүгүнкү күндө шахматка кызыккандардын мурдагыга салыштырмалуу саны бир кыйла өскөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда шахматтын деңгээли алгылыктуу жакшы ийгиликтердин коштоосунда кетип бара жатат. Себеби дегенде биздин балдарыбыз мына азыркы учурда мына жакында эле Москвада өткөн жакшы бир эл аралык турнирде биз шахматчыбыз ошол жерден ийгилик жаратып келди. Мен айтат элем, Кыргызстандын шахматынын келечеги бар. Бүгүнкү күндө жакшы башталыштар болуп атат деп ойлойм. Эгерде Кудай буйрса жакынкы бир 3-4 жыл ичинде сөзсүз түрдө Кыргызстан Азиядагы күчтүү шахмат мамлекетине айланат деп ишеничтемин. Маалыматтарга ылайык шаар боюнча 103 мектеп болсо, анын жарымынан көбүндө шахмат иримдери бар. Ал эми шахмат адистери болсо, бул иримдер аркылуу өспүрүмдөрдүн интеллектуалдык жактан өнүгүүсүн арттыруу башкы талаптардын бири экенин айтып келишет. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.